PowerPoint боюнча акыркы видеого кош келиңиздер. Мурунку видеодо үйрөнгөн инструменттерди колдонуп көрдүңүздөр деп ишенемин. Бүгүн биз абдан кызыктуу инструменттер менен таанышабыз. Сиздер көрүп турган презентация мурунку видеодо жасалган презентация. Мен бир аз гана өзгөртүүлөрдү киргизип койдум. Биз анимация бөлүгүнөн баштайбыз. Анимация бөлүгүндө сонун инструменттер бар. Аларды бул жерден көрө алабыз. Бул инструменттер биздин текстке же сүрөткө жан берип, бир аз кыймылдуу кылууга жардам берет. Мисал үчүн, азыр бул текстке бир инструментти колдонуп көрөлү. Ал үчүн бул текстке басып, бул жебеге басып, инструменттердин жыйнагын ачып алып, бирөөнү тандап алалы. Мисал үчүн, бул инструментти тандап алалы. Дагы бир жолу көрсөк болот. Текстибиз кыймылга келди. Кийинки инструментке өтүп, сүрөткө бир инструментти колдонуп көрөлү. Үчүнчү слайдка келип, текст үчүн бир инструментти колдонолу. Ал үчүн текстке басып, текстти бөлүп аламын жана бул инструментти колдонуп көрөбүз. Бул жакта көптөгөн түрлөрү бар. Алардын ар бирин өз алдынча карап чыксаңыз болот. Биз кийинки бөлүккө өтөлү. Ал переходы деген бөлүк. Бул жерде да абдан кызыктуу инструменттер бар. Булар бизге бир слайдтан экинчи слайдка кантип өтүш керек, ошону стилдештирүү үчүн керек. Мисал үчүн, биринчи слайдка келели. Инструменттер тизмесин ачып алып, бирөөнү колдонуп көрөлү. Биздин слайд башталганда ушундай болуп башталат. Экинчи слайдка дагы бирөөсүн колдонуп көрөлү. Ал эми эгерде сиз бир эле түрүн бардык слайдка колдонгуңуз келсе, анда бул жерде применить ко всем деген функция бар. Ушуну басып койсоңуз болот. Ал эми ар бир слайдка ар кандай түрдү колдоном десеңиз, анда ар бир слайдка келип, тизмеден жаккан түрүн алып колдонсоңуз болот. Акыркы слайдка дагы бир түрүн кошуп коелу. Мисал үчүн буну. Бул жердеги дагы инструменттерди өз алдынча колдонуп көрүңүздөр. Абдан кызыктуу жана керектүү болот деп ишенемин. Ал эми биздин слайд даяр болду. Азыр презентацияны баштайбыз. Ал үчүн слайд-шоу бөлүккө келип, С начало деген баскычка басамын. Презентациябыз башталды. Азыр биз биринчи слайдда турабыз, бирок текстибиз жок. Текст чыгыш үчүн биз клавиатурадагы оң жакты караган жебеге басышыбыз керек. Ошондой эле кийинки слайдка өтүш үчүн дагы ушул жебеге басабыз. Анимациялар колдонуш үчүн биз жебеге басышыбыз керек. Себеби ошондой команданы бергенбиз. Презентациябыз бүттү. Эмне үчүн жебеге басканда гана бул тексттер пайда болуп жатат? Себеби анимация бөлүккө келсек, бул жерде запуск по щелчку деген команданы коюп бергенбиз. Ошондуктан бул жебеге басканда гана текст пайда болуп жатат. Аны өзгөртүп койсоңуз болот. Мисал үчүн, после предыдущего деп. Азыр дагы бир жолу текшерип көрөлү. Текст өзү эле автоматтык түрдө пайда болду. Мен баскан жокмун эч бир жебеге. Ушинтип настройка кылып койсок болот. Бул презентацияны биз видео түрүндө сактап алсак болот. Ал үчүн биз запись деген бөлүккө келип, экспорт видео деген баскычка басышыбыз керек. Экспорт видео деген баскычты бассак, бул баракча ачылат. Бул жерден экспорт видео деген баскычты басабыз. Ал эми бул жерге болсо презентациянын атын беребиз. Буга бассак, бизде видео түрүндө сакталып калат. Аны кадимки видео сыяктуу эле ачып көрсөңүз болот.
Ал эми презентацияны жөн эле презентация түрүндө сактаймын десеңиз, бул жердеги дисктин сүрөтүнө басышыңыз керек. Ушундай кичинекей баракча ачылат. Бул жерге презентациянын атын берип, бул жерден кайсыл жерге сактайсыз, мисалы үчүн документтин ичинеби тандап алып, сохранить баскычын басасыз. Достор, ушул менен биздин PowerPoint боюнча видеобуз соңуна келип чыкты. Бул видеолордо PowerPoint'те колдонулуучу эң негизги инструменттерди карап чыктык. Алар сиздерге презентация жасаш үчүн жардам берет деп үмүттөнөмүн. Өз алдынча практика кылып, инструменттерин баарын колдонуп көрүңүздөр. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Биздин каналда сизди күтөбүз. Көрүшкөнчө.